Саламатсыздарбы, сиздер менен Мектеп Плюс каналы. TOEFL тестин тапшыруунасында эмнени билүү керек? Англис тилин жакшы өздөштүрүү маанилүү, бирок андан башка дагы эске ала турган нюанстар, учурлар бар. Эгер сиз чет өлкөдө окууну максат коюп, TOEFL тестин тапшырган жатсаңыз, анда бүгүнкү биздин маалымат сизге жардам берет, пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Эң биринчи паспорт же тестке каттала турган документиңиздин даярдыгы. Тест тапшырууга каттоодон өтө турган документиңиздин тууралыгын, жарактуулук мөөнөтүн алдын ала текшериңиз. Паспортто аты жөнүңүз туура жазылганбы, паспортуңуз качанга чейин жарайт. Эгерде 1 жыл тегереги болсо, анда паспортуңузду жаңалаганыңыз оң. Себеби TOEFL тапшыруу үчүн сиз ETS сайтынан өзүңүздүн жеке баракчаңызды ачасыз. Ошол баракчаңызды колдонуп, тестке жазыласыз, тесттин акысын төлөйсүз, тесттин жыйынтыгын көрөсүз ошол жерден. Деги эле TOEFLге байланыштуу бардык процесстер ошол баракчаңыз аркылуу өтөт дагы. Сиздин каттоодон өткөн атыңыз паспорттогу атыңызга дал келиши керек болот. Бир датамга ката болбошу керек. Каттоодон өткөн соң сиз атыңызды же болбосо туулган жылыңыз жөнүндө маалыматты өз алдынча өзгөртө албайсыз. Паспорттун мөөнөтү узак болгону маанилүү, себеби сиздин окууга тапшыруу процессиңиз, мисалы сиз Азияга тапшырдыңызбы, Европага же Америкагабы, ошого жараша 1 айдан 1 жылга чейин созулушу мүмкүн. Ошондой эле андан кийин дагы виза алууда да паспортуңуздун мөөнөтү узак болгону жакшы. Экинчи, кайсы окуу жайга, кайсы өлкөгө тапшырасыз чечип, алдын ала өзүңүз тандаган факультеттин окуунун шарттарын туура окуп түшүнүшүңүз керек. Ар бир кесипке бакалавриат болобу же магистратура болобу, тапшырууда окуу жайлар документтердин тизмесин, тапшыруу мөөнөтүн жана башка маалыматтарды так жарыялайт. Бул маалыматтар алдын ала текшерүү кереги жок. TOEFL тапшырган соң көрөм деген туура эмес. Себеби кээ бир окуу жай TOEFL тапшырганыңыз тууралуу сертификаттын көчүрмөсү эле жарайт десе, кээ бир окуу жайлар тесттин жыйынтыгын сизден эмес, тест кабыл алган мекемеден, башкача айтканда ETS мекемесинен түздөн түз алам деши мүмкүн. Ушуга байланыштуу сиздин TOEFL тапшырардын астында 4 окуу жайдын дарегин каттоого мүмкүнчүлүгүңүз бар. Башкача айтканда ETS сиздин тесттин жыйынтыгы чыгаары менен 4 окуу жайына сиздин жыйынтык тууралуу сертификатты жөнөтөт. Ал 4 сертификаттын баасы сиз TOEFL тестин өтүүгө төлөгөн акчаңыздын ичине кирет. Эгерде сиз кандайдыр бир себептер менен каттоодон өтүп жатканда бул окуу жайлардын тизмесин киргизбей койсоңуз же болбосо унутуп калсаңыз, анда тест бүткөн соң сиз ар бир сертификатты кошумча акыга алууга туура келет. Үчүнчү, тесттин датасын тандоо. Демек, кайсы күнү тапшырабыз, ошону тандаш үчүн документтерди кайсы күнгө чейин тапшыруу керек экен, ошого карап ылайыкташтырганыбыз оң. Мисалы, декабрдын 15-ине чейин документти тапшырып бүтүш керек болсо, 1 ай мурунку датаны тандап алсак болот. Себеби TOEFL тестинин жыйынтыгы 2 гана жылга жарайт. Тил практика жок болсо, унутулуп калат. Ошондуктан 2 жыл тесттин жыйынтыгын колдонуу үчүн кечирээк датаны тандаган жакшы. 4-чү, компьютердин клавиатура менен англисче бат жазып үйрөнүүгө машыгуу керек. Себеби убакыт чектелген, жазуу бөлүмүнө 50 гана минута берилген. Ошол убакыттын ичинде баттан катасыз англисче жазуу керек. 5-чи, бул time management. Башкача айтканда, убакытты туура бөлүштүрүүнү үйрөнүңүз. Ар бир тесттин бөлүгү окуу, жазуу, сүйлөө же угуу болобу, өзүнө атайын бөлүнгөн убактысы бар. Эгерде эрте бүтүп калсаңыз, кийинки бөлүккө өтсө болот, бирок кайра артка барууга мүмкүн эмес. Ошон үчүн бардыгын бүткөндө гана кийинки бөлүккө өтүш керек. Бөлүнгөн убакытка бардык суроолорго жооп берип жетишиш керек. 6-чы, тесттин форматы менен таанышуу керек.
Англис тилин жогорку деңгээлде билүү маанилүү, бирок тестти аткаруу техникасы дагы абдан чоң ролду ойнойт. Техника маанилүү себеби мисал алсак, суроону туура түшүнүп жооп берүү керек. Эгерде сиз берилген суроого так жооп бербей, кичине четтеп кеткен болсоңуз, сиздин жооп кабыл алынбай калышы мүмкүн. Андан тышкары, ETS сайтында атайы акысыз даярдануу материалдарды колдонуңуз. Сөзсүз түрдө онлайн режиминде даярданып, тесттерди кылып көрүңүз. Себеби ошондо сиз өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды, өзүңүздүн начарыраак кылган жактарыңызды билесиз. Ар бир тест убакыт чектелген соң, кайсы жерден бат кылып атасыз, кайсы жерден жайлап калдыңыз, байкайсыз дагы ошонун үстүндө иштегенге мүмкүнчүлүгүңүз болот. Андан тышкары, онлайн режиминде иштөө бул сиздин өзүңүзгө болгон ишенимиңизди жогорулатат. Тест берген күнү сиз бул эмне деп жаңыдан таанышып отурбай, бардыгына даяр болуп барасыз. 7. Тест тапшыруу шарттары өзгөрүп калышы мүмкүн. Ошол себептен ets.org сайтынан текшерип туруу зарыл. Тестке каттоо 6 ай мурун башталат дагы, тестке 7 күн калганда жабылат. Бирок эрте жазылуу керек, себеби орун көбүнчө учурда калбай калат. Тестке тапшыруу үчүн каттоодон өтүп, акчасын төлөгөн соң, сиз кайра акчасын толугу менен кайтарып ала албайсыз. Ошол себептен тестке тапшырганда даяр болуп тапшырган жакшы. Бүгүнкү маалыматтар пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Өзүңүзгө ишениңиз, сиз кыла аласыз. Ийгилик каалап, Мектеп Плюс каналы бизге жазылып жакындарыңыз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Саламатта калыңыз.